Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакирова Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин жетекчиси Алексей Рогов менен жолугушту. Төрайым ЭКУКнун Бишкектеги программалык кеңсесинен өлкөдө стабилдүүлүктү, тынчтыкты чыңдоодогу, өлкөнүн мыйзам үстөмдүгүн өнүктүрүүдө, ошондой эле адам укуктары жаатындагы ролунун маанисин жана маанилүүлүгүн белгиледи. Нургүл Бакирова ЭКУКнун Бишкектеги программалык кеңсесине жазык сот өндүрүшүндө соттук укуктук реформаларды жүргүзүүдө, соттордун потенциалын жана квалификациясын жогорулатуу боюнча окуу иш-чараларын үзгүлтүксүз өткөрүүдө сот тутумуна көп жылдык кызматташуусу жана колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар мындан аркы кызматташуу маселелерин талкуулашып, сот тутумунун жалпыга маалымдоо каражаттары менен өз ара аракеттенүүсүнүн тереңдетүүгө жана бийликтин сот бутагынын имиджин бекемдөө чараларына байланыштуу айрым маселелерге токтолушту. Жолугушуунун соңунда тараптар өз ара белектер менен алмашып, мындан аркы кызматташуу жана тыгыз байланыштар зарылдыгын ырасташты. Ошондой эле белгиленген пландарды ишке ашырууда жемиштүү жана конструктивдүү кызматташтыкты уланта беришине ишеним билдиришти.